Кайнене кайнежелерим жашоомо кирише берип биз күйөөм экөөбүз ажырашмай болдук, экөөбүз урушуп калдык, токмоктошуп калдык деп айтышат да. Алар урушуп калса, сиз ажырашып кетесизби күйөөңүз менен? Ажырашканы калдык деп суроо келиптир да. Бирөөнүн эки сөзүнөн аял үй бүлөсүн бузбаш керек. Алардын эмоциясы, бирөөнүн эмоциясы сиздин жашооңузду бузуп жибербеш керек да. Алардын проблемасы экенин биринчиден түшүнүшүңүз керек. Карасаңыз, ошол сиздин жашооңузга кирише берген кайненеңиздин дагы өмүрүндө сыноо бар, ал күйөөсү менен жакшы эмес, кайнатаңыз менен. Сиздин жашооңузга кирише берген кайнежеңизди карасаңыз, ал бала менен сыналып атканын билбей атат, баласы менен сыналып атат ал. Тарбиясы жок баласынын, мисалы. Күйөөсү менен мамилеси начар, акча каражаты жетишсиз, анын ордунда сыноо болуп атканын түшүнгөн жок да. Ал өзүнүн сыноолоруна өзү жооп бере берсин, ал анын сыноосу да. Анан могу кайнежемдин айынан күйөөм менен урушуп калдык, мамилебиз бузулду деген аял мындай кылыш керек. Кайнежеңизди, кайненеңизди күйөөңүзгө жамандабаңыз да. Анткени бул өмүр ушундай экен, жашоонун мыйзамы ушундай экен. Эркектин чек арасындагы адам бул биринчи сиз эмес, эжеси, апасы, атасы. Рептилия деген бар, биздин рептилия бөлүгүбүз бар, рептильный мозг деп аталат. Ал инстинкттерге жооп берет. Сенин чек араңдагы адам биринчи эжең, апаң деген нерсеге жооп берет. Анын өмүрүндө пайда болгон адамдар биринчи ал адамдар да. Бир жатында чоңойду, апа төрөдү, эмчек эмизди, апаңды корго деген нерсени көрсөтүп берет. Андай мамиле жаралбашын кааласаң, эжем жакшы адам, апам жакшы адам деп айтып, аларды Кудайга тапшырышың керек. Мына ошондо күйөөң сен тараптуу болот. Айтат го, күйөөм экөөбүз ошондойдон урушуп калдык деп айтышат.